Бишкек шаарында аз камсыз болгон 4105 үй бүлө бар. Аларга күз-кыш мезгилине даярдык көрүү максатында 5000 сомдон акчалай компенсация төлөнүп жатат. Бул тууралуу маалымат жыйынында Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымына караганда, социалдык жактан жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө компенсация төлөө үчүн 21 миллион 450 миң сом каралган. Борбор калаадагы социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 5000 сомдон компенсация төлөнүп берилет. Ага 21 миллион 540 миң сом каралды. Бардык аз камсыз болгон үй бүлөлөр бул сумманы алышат деп ишендирип айта алам, деди шаар мэри. Эске салсак, компенсация аз камсыз болгон үй бүлөлөр көмүр сатып алышы үчүн бөлүнгөн. Кыргызстанда жеңил өнөр жай аябай жакшы өнүккөн болчу. Азыркы кезде олуттуу көйгөйлөргө дуушар болуп жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Мейкинбек Абдалиев билдирди. Биринчиден, тиге турган материалдар мурда Кыргызстан аркылуу келчү. Азыр Казакстан аркылуу келип калды. Жайда тигиле турган кийимдердин материалын Казакстан атайын кармап туруп, бир жума калганда бизге берип жатат. Бир жумада тигүүчүлөр жетишпейт да, деди ал. Ал айткандай, ички жүк ташуучулар үчүн дагы эле көйгөй бар. Биздин жүк ташуучулар жүгүн жүктөп Орусияга жөнөтүшөт. Орусия Федерациясына жүк 4 күндө жеткирилип келген болсо, бүгүнкү күндө 20 күнгө чейин, керек болсо 1 айга чейин созулуп жатат, деди ал. Эл өкүлү бул маселенин чечүү жолун айтты. Келген текстилди Казакстандан кайтарыш керек болсо, уялбай эле Матраимов Рахимга кайрылып, ошол адамдын тажрыйбасын колдонолу, деди ал. Бизде абдан көп балдар операцияга муктаж болуп жатат, бирок мамлекет аларга эч кандай жардам бере алган жок. Кумтөрдөн жана башка жактардан мына акчалар агып келип жатат дейбиз, бирок иш жүзүндө акча жок да жардам бергенге. Ошол үчүн мен жыл башында эле сейрек кездешүүчү оорукка чалдыккан балдарды дарылоого атайын фонд түзүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган элем. Тилекке каршы ал ошол бойдон жылбай жатат, деп айтты Дастан Бекешев. Өз кезинде эл өкүлү бийликтин өкүлдөрүн, өкмөт өкүлдөрүн оор илдеттерге кабылган балдардын көйгөйүнө кайдыгер карабоого чакырды. Мына арузатты айтып, канча адам кайрылды. Андай илдетке кабылган балдардын саны өлкөдө 35 экен. Ошол үчүн фонд түзөлү. Ал фондду салыктан бошотолу. Министрлер кабинетине берсем, жок, ал фондду түзгөнгө мүмкүн эмес дешет. Керек учурда баары мүмкүн болуп жатпайбы? Ал тургай ушундай чоң бюджети бар Орусиядагы түзгөн андай фондду. Балдарды дарылоого фонд түзүлүшү керек жана андай фонд ачык айкын иш алып баруусу зарыл, деди Дастан Бекешев. Москвадагы Шереметово аба майданында бүгүн 7 октябрдын таңында учуп барган болжол менен Кыргызстандын 300 жараны кармалып турганы тууралуу маалыматтар социалдык медиада таркап жатат. Алардын эмне себептен кармалып жатканын билүү үчүн Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен аэропортко юристтер барганы кабарланды. Белгилей кетсек, буга чейин социалдык тармактарда бала чакасы менен учуп барган кыргызстандыктардын ID карталары чогултулуп алып, ар бири бирден өткөрүлүп, Орусияга келген максатын сурап жатканы тууралуу маалыматтар тараган. Элчиликтин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна бул окуя боюнча юристтер аэропорттон кайтканда дагы толук маалымат берилерин маалымдады. Бишкекте кара кечеден келген көмүр жеткирүүнү кошкондо 4700 сомдон сатылууда. Жакынкы күндөрү кара кеченин кенинен ташылып келген көмүрдүн баасы арзандайт. Аба ырайынын шарттарына байланыштуу кенде көмүр жүктөө адаттагынан кеч башталган. Бирок буга карабастан көмүр жетиштүү көлөмдө ташылып жатат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Мирлан Жакыпов билдирди. Кара кечеден Бишкектин кампаларына көмүр жеткирүү башталганына 3-чү күн болду. Кечээ күнү биздин кызматкерлер Борбордун жана Чүй облусунун кампаларында мониторинг жүргүзүштү. Күн сайын 200 тоннага жакын ар бир кампага көмүр жеткирилет, бирок алар дароо сатылып алынат, деди Жакыпов. Анын айтымында, көмүрдүн баасынын өсүшү жылдык тенденция. Бүгүн 7 октябрда Бишкек шаарынын кышка даярдык көрүү боюнча маалымат жыйыны өттү. Ага шаар мэри Айбек Жунушалиев жана вице-мэрлер катышты. Маалымат жыйынында Жунушалиев блогерлер менен иштешүүгө даяр экендигин айтты. Көпчүлүгү сизди көрбөй жатабыз деп жазышат. Блогерлерге социалдык тармактын активдүү колдонуучуларына айтаар элем: эгер мени издесеңиздер, жаңы конуштарга келиңиздер. Анткени ал жактардан мени көрүү мүмкүнчүлүгү чоң. Биз күн сайын жаңы конуштарга барабыз. Башынан бери эле айтып келем, биз кызматка өзүбүздү жарнамалоо үчүн келген эмеспиз. Мен кайсы бир конушка барып, ал жактан түз эфирге чыгып отурбайм. Бизде маалымат кызматы бар. Алар мэриянын иши тууралуу кабар берип турушат. Маалымат жыйындарында суроолорго жооп берип турабыз, деп билдирди Жунушалиев. Кыргызстандын курама командасы спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө чемпионатында алган медалдардын саны боюнча жарышта 5-орунга чыкты. Бул тууралуу Мелдештин Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтында айтылат. Спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты ушул күндөрү Норвегиянын Осло шаарында өтүп жатат. Бүгүн Мелдештин 5-күнү. Кыз келиндер күрөшүндө 57, 59, 68 жана 72 кг салмактагы спортчулардын финалдык таймаштары калды. Ал эми 5 октябрда эркин күрөш балбандарынын мелдеши жыйынтыкталды.
башталган. Бүгүн 7-октябрда грек-рим күрөшүнүн балбандары килемге чыгат. Мелдештин 5-күнүндөгү көрсөткүчкө карата Кыргызстандын курама командасы күрөш жаатындагы ДША өлкөлөрдөн кийин келе 5-орунга чыкты. АКШ 1-орунда, Россия 2-де, Иран 3-чү сапта келе жатат. Ал эми Япония 4-чү катарга жайгашты. Азыркы тапта өлкө куржунунда 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло байге бар. Буга чейин эркин күрөш боюнча балбан Алибек Осмонов биринчи жолу Кыргызстандын капчыгына коло медаль алып келген. Анын артынан Эрназар Акматалиев күмүш, ал эми кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова алтын, Айпери Медет кызы коло медаль тагынышкан. Бүгүн Мерим Жуманазарова дүйнө чемпионатынын алтын байгеси үчүн япониялык Рин Миядзе менен кармашат. Дүйнө биринчилиги 2-октябрда эркин күрөш балбандарынын мелдеши менен башталган. 4-7 октябрда кыз келиндер күрөшү менен уланып, 7-10 октябрда грек-рим күрөшүнүн балбандарынын таймашы менен жыйынтыкталат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 октябрда Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Өлкө лидерлери кыргыз-орус эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын, ар кыл тармактагы өз ара пайдалуу байланыштардын абалын жана өнүгүү келечегин талкуулашты. Садыр Жапаров Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктап, ага бекем ден соолук, узак өмүр, ошондой эле жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. Ал өлкөлөрдүн тарыхый достук жана бирин-бирин урматтоонун бекем салттарына негизделген өз ара алакасын жогору баалап, бул иште Владимир Путиндин чоң салымын белгиледи. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Орусия лидерин мамлекеттик думага шайлоолордун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктап, анын мындан аркы ишмердүүлүгү парламенттер аралык байланыштарды жогорку кеңеш менен чыңдоого багытталарына ишенимин артты. Өз кезегинде Владимир Путин куттуктоолор үчүн ыраазычылык билдирип, ошондой эле орус тараптын биргелешкен күн тартибиндеги бардык маселелер боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү улантууга даярдыгын билдириледи.